Al dostum ya, kimin elini nasıl olsun sen? Ne oldu? Ya, kimin elini nasıl olsun? Sen Dost bana söylüyorsun, конкретно dost bana söylüyorsun, конкретно. Sen dost bana elini söylüyorsun, Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Май кызматкери менен айдоочунун ортосунда түшүнбөстүк болуп сөгүшү кетти. Акырын эле айдасаңар болбойбу? А биздин ойдо үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ача мондай. Көрдүңөр да маяк вообще пробка объездной. Невозможно, короче. Эки буш жестко авария болуп тургандар. Акырын айдап атчы. Эч жака чыкпай. Оштогу бала бакча мамлекетке кайтарылды. Оштогу Көкүмбей көчөсүндөгү мыйзамсыз менчиктештирилген номер 18 бала бакча мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Ош медиасынан билдиришти. Азыркы учурда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык 280 орунду бала бакча капиталдык оңдоп төзүүдөн өтүп жатат. Анын алкагында бала бакчанын чатырын алмаштыруу, ички бөлмөлөрдү жасалгалоо, балдар ойноочу аянтчаларын куруу иштери жүрүп жатат. Аталган номер 18 бала бакча 1998 жылы мыйзам талаптарын бузуу менен жеке менчикке өтүп кеткендиги аныкталган деп айтылат маалыматта. 20 жылдан ашык иштеген Skype жабылды. Skype мессенджери 2025 жылдын 5 майынан тарта ишин токтотот. Skype'ка ээлик кылган Microsoft корпорациясы буга чейин өзгөртүүлөргө байланыштуу эскертүү тараткан. Skype эң эски мессенджерлердин бири, ал 2003 жылы швециялык Tele2 компаниясынын мурдагы кызматкерлери Никлас Зенстрем жана Янус Фрейстин катышуусунда эстондук иштеп чыгуучулар тобу тарабынан ишке киргизилген. Microsoft мессенджерди 2011 жылы $8,5 миллиард сатып алган. Ысык көлдө аянты 1500 чарчы метрди түзгөн 15 даана тор жок кылынды. 4 майда экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматтын Ысык көл регионалдык башкармалыгы тарабынан Ысык көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн жана балык чарбасын коргоо, мыйзамсыз балык оолоого бөгөт коюу максатында браконьерликке каршы рейдтик иш-чара өттү. Иш-чара Григорьевка айылынан башталып, анын Нива аймагына чейин улантылганын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Рейдтин жүрүшүндө мыйзамсыз орнотулган Кытайда чыгарылган синтетикалык балык оолоочу торлор аныкталып, браконьерлер тарабынан салынган жалпы аянты 1500 чарчы метрди түзгөн 15 даана тор алынып жок кылынды. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС ОМС ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Кыргызстан Тажикстанга жеңиш эстафетасынын символун тапшырды. Кыргызстан жеңиш эстафетасынын символун Тажикстанга өткөрүп берди. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Казакстандык чек арачылардан 29 апрелде өткөрүп алынган эстафетачы Ысык көл, Нарын жана Ош облустарын кыдырып, каттамы Кыргыз-Тажик чек арасындагы Бордобө өткөрүү пунктунда аяктап, 4 майда Тажик чек арачыларына салтанаттуу түрдө тапшырылды. Кыргыз-Тажик чек арасы чечилип, эки элдин алакасы бекемделип жаткан маалда жеңиш эстафетасы Тажикстанга өткөрүлдү. Бул эки өлкөнүн бир туугандык мамилесинин символуна айланды. Эстафета Улуу Ата мекендик согуштагы жалпы жеңиштин ыйык белгиси деп жазылган маалыматта. Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган иш-чара 2 февралда Брест жана Мурманск шаарларында бир убакта башталган. Иш-чара 28 майда Москвадагы белгисиз жоокердин мүрзөсүндө өтө турган салтанат менен жыйынтыкталат. Жеңиш эстафетасынын символу алгачкылардан болуп, фашисттик чабуулга туш болгон Брест шебинин топурагы салынган капсула. Медиа. Түндүк Корея Орусияга 15 000 эмгек мигрантын жиберген.
Түндүк Корея Орусияга 15.000 эмгек мигрант жиберген. Бул тууралуу The Wall Street журнал жана Reuters басылмалары Түштүк Кореянын чалгын кызматына шилтеме кылып жазды. Орусиянын статистикалык маалыматына караганда 2024-жылы өлкөгө кирген түндүк кореялыктардын саны былтыркыга салыштырмалуу 12 эсеге өскөн. Маалыматка караганда алардын басымдуу бөлүгү Орусиянын Иракы чыгыш аймагында иштейт. Орусиялардын саны жакынкы жылдары өлкөнүн ири шаарларында көбөйөрүнө үмүт кыларын жана Корей жумушчулары аз акчага күнүнө 12 саат иштей турганын кошумчалашты. Февраль айынын башында Yonhap маалымат агенттиги булактарга таянып, Пхеньян жумушчу күчүнүн жетишсиздигинен улам Орусияга миңдеген мигранттарды жөнөткөнүн жазган. Орусиянын эмгек министрлигинин маалыматында 2030-жылга карата өлкөдө жумушчу күчүнүн жетишсиздиги 2,4 миллионго жетиши мүмкүн. Маалыматка караганда Орусияга кирген түндүк кореялыктардын басымдуу бөлүгү өлкөгө студенттик виза менен кирген. Важный история басылмасы чек ара кызматына шилтеме кылып, 2024-жылы Орусияга билим алуу үчүн 7800 адам келгенин билдирди. Ошол эле кезде 2024-жылдагы Орусиянын билим берүү министрлигинин маалыматына караганда өлкөдө түндүк кореялык 134 гана студент бар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканым себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Dostlarına kimle ilerisi nasıl olursun sen? Ne oldu? Ya kimle ilerisi nasıl olursun? Sen dost bana söylüyorsun konkretно, dost bana söylüyorsun konkretно. Sen dost bana ilerisi söylüyorsun konkretно. Sen konkretно dost bana ilerisi söylüyorsun. Nege, enеңді бұл айтып olsa mağa. Сіз удостоверениеңіз көрсетіп қойсыз ба? Esa көргөзөм удостоверение. Жоқ, азыр мен сізден сұрап отырмын. Жоқ, азыр. Жоқ, жазбай тұрып, сіз бірінші көрсетіп қойыңыз. Азыр. Мен удостоверение беріп іштеп көрініп келем. Жоқ, азыр көрсетсеңіз, мен сұрап отырмын сізден азыр. В данный момент. Мен көрсөмөсүн, телефонго тартып кетем. Жоқ, удостоверениесін көрсетіп қойсаң көрсетпей атпаймын да. Удостоверением көргөзөм. Жоқ, мына көрсетпейді байке. Жоқ, мен азыр сұрап отырмын да, ошо көрсетіп беріп қойсын, мен ешнәрсе деген жоқпын да. Жоқ, киргизсин, мен мына алып өзүм айдап келдим, киргизиңиз дедим. Мына эми азыр удостоверениясын көрсөтүп коңуз десем болбой атат. Удостоверениясын көрсөтөсүзбү, сиз сурадыңыз, мен жооп бердим. Давайте, вообще удостоверениясын көрсөтөйүн деген ой жок. Переоборудование дейт мага. Терде өзүнүн оригинал глушителин айтып атат. Видео өзүнүн личный телефонуна видео тартып атат менин да. Акылдуу болчу, мыйзамды билип турам. Байке, амага антип кесип сүйлөбөңүз. Мыйзам көргөш кетпи өзү, көргөш керек эмес экен. Удостоверение. B272 экен. Эмне көргөзбөйсүңөр? Келчи, удостоверение. Удостоверение келиңиз көрүп алайын. Срок полный фиксация болду.
Тартпай мындай эле көрсөң. Жок, мен мындай эле карайм. Старший. Жок, мен жетишкен жокмун, амай. Эмес, окуган билбесеңиз мен күнөө эмесмин. Жок, мен кандай берсеңиз мен окуйм келиңиз. Эске көрбөйсүз. Байке удостоверениесинде көрсөткөн жок, мына көрүп атсыңар. Сүйлөгөнү ушундай, мына ушу госслужащий, ушулардан кийин биз өтөбүзбү? Энең турайын дейсизби? Мен энем асыла турган сиз эмессиз, байке. Кимге сүйлөп атасыз? Жөнем аке. Байке. Сүйлөп атат. Ким сүйлөп атат аке? Алдабасаң кимдин энесин асып отсуң сен? Эмне болду? Кимдин энесин асып отсуң? Монда сүйлөйт. Жок, кимдин энесин асып отсуң конкретно? Мен сүйлөп атам да. Жак сүйлөп атам. Угуп турам го, мен алдында турам. Угам жок эмес, турабы? Жок, мен сени сөктүм да. Алам, энең турайын деп, неге мен сизге сүйлөп атам го? Жок, неге энең турайын деп сөйгөп атасыз? Достошуйдан биз турабыз. Телефон Жок, энең турайын деп мен энеме асып сайла турган сиз эмессиз, байке. Биринчиден мен сизге айтып коеюн. Турчу аке, кандай энең? Энең деп сөгүнбөй сүйлөңүз. Мен мэрде турам угуп, кандай энең? Я, жок, кандай энең? Энең деп, мен сиздин энеңизге сайылдым. мен сени сөктүм бе? Сен дос баланы сөгүп отсуң конкретно, дос баланы сөгүп отсуң конкретно. Мен сени сөктүм. Сен дос баланы энесин сөгүп отсуң конкретно. Жок, неге энең дос баланы энесин сөгүп отсуң? Жок, неге энең деп айтып атасың мага? Энең деп неге сөгүп Мен сени атасың? сөктүм бе? Жок, сиз мен бияка барсам, энең деп атасыз. Неге мен энеме сайлап